Куатбек Айылчевич, айтсаңыз, Сокулук районунда акыркы 10-15 жылда элдин саны канча эсе көбөйдү? Канча болчу, анан канчага жетти азыр? 10-15 жылда айтсаңыз? Урматтуу Элвира Жолобековна, азыр так маалымат жок андай бизде. Анда Чүй областындагы элдин саны акыркы 10-15 жылда канча адамга көбөйдү? Мына бүгүн эртең менен президенттин кайрылуусунда уктуңуздар да 122 миңге жыл сайын бизде республиканын саны өсүп атат. Негизинен андан сырткары Сокулук районунда кошулган адамдардын саны Чүй болуш керек, туурабы? Ички миграция менен. Туура эле. Эмнеге анда ушундай немелерди статусту бергенде деген Чүй областынан айылдар жок? Азыр мен жооп берейин. Андан сырткары Чүй областында ички миграциядан дагы элдин саны көбөйүп атат. Аны баары жакшы билебиз. Анан билсеңиздер деген трансформация маселеси чечилбей жатат. Трансформация 2009-га чейин мындай басып алгандарга уруксат бердик, законно күтүп отургандарга уруксат берилбей жатат бир. Анан населенный пункттарды ушундай статус берели деп кайрылса, акимдер лишний раз напрягаться не хотят, а местное самоуправление заявкаларды кичине чоюваттыр. Очень много сел. Бир топ айыл статусун берели деп элдер кайрылса, жооп жок да. Азыр могу списокто деле канча мына бир топ убакыттан бери алып келинип атат. Чүй жок да. Эмнеге? Чүй берекелүү чүй баарын батырат экен, а статус бере турганда мындай каражат жетпей калат абайка. Элвира Жыргалбековна, мындай да мен сиздин сурооңузга так жооп берип коеюн. Биринчиден Чүйдө айыл макамын албаган айыл барбы жокпу деген суроого жооп бериш керек да. Сокулукту карасаңыз барбы жокпу? Жаныңызда отурган азыр мен жооп берейин да ошого. Биринчиден айыл өкмөтү ошону инициировать этип чыгыш керек. Бул бир. Экинчиден мына кимге ошол керек болсо айыл өкмөттөр алып келип атат. Биз комиссияда мына полноценный жумушту жаңы өкмөт баштап, мурунку жылдардан бери тургандарды ишке киргизип алып келдик. Дагы эле кеч эмес. Мына 16 дагы даяр болуп турат айылы. Алар да карайбыз жакын арада. Эгер дагы келсе, кечире сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мен ошакта эл менен жолукканда деген аким, он лишний раз кыйналгысы келбейт да, биздин ошо Сокулуктагы акимичи. Анан бир алып келсе деген кое тургула, ага и так жумуштар толтура деп четтетип коет экен. Элдер жалуются. Статусу жок, эчтекеге мындай укугубуз жок деп бир топ адамдар ошакта. Претензиясы менен барса, местный кеңеш до уровня акима доходит, ошондо чечилбей калат. Местное самоуправление вы спускаете, а жалобам они по депутаттар кабинетинен чыкпайт. Анан экинчи маселе сиз буга Просто ошакта бир карап көрсөңүз, трансформация дегенде 1000 деген канча адам очередьте турат. Это же уже говорит о том, что район чоңоюп атат да. И при этом бир да айыл берилген жок статусу акыркы канча жылда. Саны көбөйгөнү менен да. Новостройка ойдон калып атышат бир топ жерлери. Элвира Жыргалбековна, эми Сокулуктагы менен Аламиндеги трансформация маселесин сиздер жакшы билесиздер. Мына биринчи этабын биз алып келип сиздер колдоп, мыйзам менен мыйзамдаштырып бердик. Кайсыл жерде мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк болсо. Бул жерде абдан көп мыйзам бузуулар бар экенин жакшы билебиз баарыбыз. Эгерде биз мыйзам жол менен барсак, ошол мыйзам бузууларга барган кишилерди жоопко тартуудан кийин гана трансформация барыш керек. Ага карабастан бүгүнкү күндө өкмөт, мен мына жакын деле ошолордун өкүлдөрү менен жолуктум. Биз мына сиздерден да ошондой сунуштар көп түшүп атат, ошолорго жардам берип, трансформация маселесин чечүүнүн жолун издейли деген. Азыр биз анын үстүнөн иштеп атабыз. Жакынкы аралыкта мына Минюстта мыйзам долбоорунун проектисин жасашты. Биз аны обсуждение коебуз, сиздерге алып келебиз. Эгер баарыбызга жага турган болсо аларга да жардам беребиз. 10 секунд. Элвира Жыргалбековна микрофон берди. Микрофон берип коесузбу? Рахмат. Мыйзам бузуулар боюнча деген 220 иш козголуп, бир да чиновник жоопкерчиликке тартылган жок. Сотко жеткенде иштери башкача чечип калат. Ошондой маселелер болуп атат. Ошон үчүн мына бир топ аларды трансформация кылууга тоскоолдук болуп атат. Кызыл китебин алып алган бүгүнкү күндө билесиз өзүңүз жолугуп атасыз алар менен. Ушундай ар түрдүү маселелердин айынан бүгүнкү күндө чынын айтсам өкмөт да тупикте туруп калган убак болду да. Азыр эми көптөп баарыбыз аракет кылсак, мен ойлойм чечебиз. Мына биринчи этабын чечип бербедикпи, баарыңыздар колдодуңуздар. Азыр дагы бунун үстүнөн иштеп атабыз, сунушубузду алып келебиз. Кудай буюрса буларга да жардам бергенге биздин көз карашыбыз ошондой.